Эгер сиз чыркыраган чындыкты, жүрөккө жакын эмоцияны уккуңуз келсе, биздин модераторго жазылыңыз. Жылдызхан Жолдошова Садыр Жапаровго эскертүү берди. Мурунку Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты Жылдызхан Жолдошова колдоп келген иниси Садыр Жапаров азыркы өкмөт мүчөлөрү менен алыска бара албай турганын какшап турган жагы, экономикалык абал жардын кырында турганын, ушундай учурда баш аягын таппай турган чабаал өкмөттүн азыркы акыбалга айласы кетип турганда президенттин аппараты тез арада антикоррупциялык программа иштеп сунуш кылган Жылдызхан Жолдошова күйүп-пушуп турат. Салык, бажы, каржы жактарга тажрыйбалуу кесиптеги адамдардын алып келүүсүн өтүнгөн. Эгерде Улукбек Марипов баштаган өкмөт мүчөлөрү менен кете берсе, кеткен жолу буулуп, кыймылдуу күчтөргө жол ачып берерин эскертип өткөн. Акыйкатчы Токон Мамытовду көргөндөр барбы? Илгери бар экен, жок экен, курсагы ток экен дегендей элдин акыйкаттуулугун милдет кылып алган акыйкат башчысы Токон Мамытовду көргөн билгендер болду бекен. Илгери бир көрдүк эле, кийин ийинге кирип кеткенби? Көрүнбөй калды. Эмнеге көрүнбөй жүрөт? Ушундай суроо талаптар көптөн бери акыйкатчыга карата чыгып жатат. Көрсө эч кимге көрүнбөйүн деп акыйкатчы каяка кирип жамбаштап жатып алган. Жамбаштап жатсаң сонунда Токон Мамытов мырзанын жер тыңшар мамыттар жер тыңшаса да аны каяка кирип кеткени белгисиз. Жер сыйпалап, сандарын чапкылап таппай жаткандардын саны күндөн күнгө көбөйдү. Өзгөчөн болгон акыйкатсыздык өкүм сүргөн учурда мындай акыйкатсыздыкты акыйкатчы өзү аткарбай жатса, Токон Мамытов аксакалдын өзүн сүрүп чыгарып салса жакшы болмок экен. Жанагы жогорку кеңештегилер маселесин карап, манчыркатпай көтөрүп чапса болбот беле. Же чимкирик депутаттарга Токон Мамытов чимкирип салганбы? Күндүн боронун Буркановтар баштайбы? Улам өлкө башы алмашкандан баштап бороондуу күндөрдүн белгилери алдын ала билине баштайт. Акаевдин мезгилинде үй бүлөсү, анын башында турган Майрам Акаева шамалдын желиндей желпинсе, Бакиевдин убагында баласы Максим талпынып чыкса, Атамбаев учурунда айдоочусу Икрам айдама айланып калса, Жапаровдун тушунда досторунун Буркановдун жыты жыттана баштады. Камчы Ташиев канчалык камчылабасын Арзыбек Бурканов менен Искендер Гайыкуловдардын кадрлардын кадыры көтөрүлүп, Камчыбек Ташиевдин кадрлары көтөрүм болуп калгандай. Анын далили Камчыбекте жүргөн Жылдызхан Жолдошова, Бакыт Аманбаевдер кадр сыртында калды. Азыр өзү менен сүйлөштүңүзбү? Ал киши өзүнө коюп жаткан айыптар боюнча эмне деп айтты сизге? Провокация деп айтты. Бул ГКМ бийлик тарабынан уюштурулган провокация деп абдан Максатбек ажы айтты. Себептен туп-тура провокация экен да бул. Себебин түшүндүрдүбү? Эмнеге ушундай чагымчыл иш экен деп иштеп айтып аткан? Жүргөн себеби бул муфтийден айтканда кийинки шайлоого барасың десе, бул ким айткан, ооба барам деп койгон да. Ошо барам деп койгон үчүн буга провокация уюштуруп, кафеге чакырышып, арга сүйлөшүп, силерде көп акча чыгып калыптыр, тигинтип калыптыр, мен силерди куткарып берем, жасап берем деп провокация кылып туруп, атай бухгалтеринде алып чыгышып, анан ага акча бердиртип, анан тиен алып барып камап салышыптыр. Жанагы Садыр Жапаров айткан акчалар боюнча өзүнөн сурай алдыңызбы? Өзүнөн сурадым. Садыр Жапаров ажоо болгондон кийин, ал менин мурунку подзащитныйым болгондон кийин, мен анын адвокаты болгондон кийин, азыр ал оосуна келгенде сүйлөбөш керек болчу. Ачык эле айтайын, бирөөлөр ушак тартып келсе эле, ошонун ушагына болуп отура берет экен да. Андай ажоо боло албайт да. Эгер сиз чыркыраган чындыкты, жүрөккө жакын эмоцияны уккуңуз келсе, биздин модераторго жазылыңыз.